Салам урматтуу достор, кайрадан сиздер менен Байбилим медиа каналы, мен сиздер менен Аладдин Исламидинов. Урматтуу достор, биз сиздер менен 39-чу видео сабагыбызды баштайбыз. Урматтуу достор, ким биздин ушул сабактарыбыздын эртерээк чыгуусун каалаган болсо, ким биздин ушул сабактарыбызга кол кабыш кылууну каалаган болсо, жардам берүүнү каалаган болсо, ушул ошка номерине 0709 28 75 71 номерине өзүңүздөрдүн жардамыңыздарды көрсөтсөңүздөр болот. Ушуга единица салсаңыздар бизге акча болуп түшөт, же ушунан о деңгиден дагы котортуңуздар болот. Единица кылып салсаңыздар болот, о деңгиден салсаңыздар дагы болот, же болбосо эл картка ушул эл карт номерине дагы салсаңыздар болот. Биздин жардамыбыз башка бирөөгө эртерээк жетүүсүн кааласаңыздар, ушул биздин сабактарыбыз эртерээк чыгуусун кааласаңыздар, өзүңүздөрдүн жардамыңыздарды көңүлүңүздөрдөн чыгарып бере кетсеңиздер болот. Себеби биздин кээ бир аппаратураларыбыз эскирип баратат, жаңыдан аппаратура, компьютер, видеокамера алышыбызга туура келип жатат. Ошондуктан өз жардамыңыздарды ушул сабактардан пайда алып жаткан инсандар сөзсүз жардам көрсөтө кетесиздер деген ойдобуз. Урматтуу достор, анда биз сиздер менен сабагыбызды баштайбыз. Биздин азыркы 39-чу сабагыбыз 21-чи сабагыбыз менен байланышат. 39-чу сабагыбыз 21-чи сабагыбыз менен байланышат. Тема көптүк сандагы родительный падеж. Тема көптүк сан родительный падеж. Тагыраагы ов мүчөсүн өтөбүз. Биз сиздер менен азыр ов мүчөсүн өтөбүз. Ушул ов деген мүчө эмнени туюнтат? Мына ошону өтөбүз. 21-чи сабагыбыздан дагы бир кыскача айта кетебиз. Андан кийин 39-чу сабакты дагы айтабыз. Экөөсүнөн кыска 21-чи сабагыбыздан дагы кичинекей айта кетебиз, бир аз эскерте кетебиз. Анан эгерде мүмкүнчүлүк болсо ошол сабакты көрүп туруп бул жака өтсөңүздөр дагы жакшы болот. Себеби 21-чи сабагыбызда биз жекелик сандардын родительный падежде жөндөөлүшүн айтканбыз. Азыр эми биз болсо көптүк сандагы зататооштордун родительный падежде жөндөөлүшүн айтабыз, урматтуу достор. Мисал үчүн, телефон деген сөз именительный падежде телефон болсо, родительный падежде телефона болот. Телефона. Ошондо кыргызчада родительный падежге түшүрсөк, а деген окончанияны кошсок, телефона десек, телефондун болот. Телефондун. Ал эми көптүгүндө болсо телефоны болсо телефондор, родительный падежде жөндөй турган болсок телефонов болот. Телефонов. Телефонов. Ошондо бул телефондордун болот. Телефондордун. Мисал үчүн, телефондун баасы дей турган болсок, цена телефона. Цена телефона деп айтабыз. Ал эми телефондордун баасы демекчи болсок, цена телефона десек бир телефондун баасы, ал эми көп телефондун баасы дей турган болсок, цена телефонов дейбиз. Телефондордун баасы. Ошондо бул көптүк сан болот. Телефонов деген, ов деген, дардын деген берет. Телефондордун деген мүчөнү берет. Андан кийин именительный падежде город болсо, город, родительный падежде түшүрсө турган болсок, города а деген окончания кошобуз. Город десек шаар, города шаардын болот. Город шаар, города шаардын. Мисал үчүн, города десек шаарлар болот именительный падежде, ал эми родительный падежде городов, ов деген окончания косок, шаарлардын болот. Мисал үчүн, жители города десек, города а тамгасын кошо турган болсок, жители города шаардын жашоочулары, бир шаардын жашоочулары. Жители городов, ов деген окончания кошо турган болсок, жители городов
шаарлардын жашоочулары болот, көптүк сан болот. Шаарлардын жашоочулары, жители городов, шаарлардын жашоочулары. Демек, экөөнүн айырмасына жакшылап көңүл буруңуз. Жители города дей турган болсок, шаардын жашоочулары, бир шаардын жашоочулары, а жители городов дей турган болсок, кое турган болсок, шаарлардын жашоочулары болот. Андан кийин именительный падежде студент десек, студент, родительный падежде кого, кимдин, кого, студента десек, студенттин. Именительный падежде эми көптүгүндө студенты десек, студенттер, ал эми студентов, дегенди койсок, студенттердин болот. Студенттердин. Мисал үчүн, родители студента десек, студенттин ата энеси, студенттин, бир студенттин ата энеси, а родители студентов дей турган болсок, студенттердин ата энелери болот, көп студенттердин. Андан кийин мисал үчүн именительный падежде мер дей турган болсок, мер, а родительный падежде мера дей турган болсок, мердин. Мер деген бул шаар башчысы, шаардын башчысы да, шаар жетекчиси. Мера десек, шаар мердин болот. Мери дей турган болсок, мерлер, меров дей турган болсок, мерлердин болот. Меров, мерлердин. Мисал үчүн, дети мера десек, мердин балдары. Дети мера, бир мердин балдары. Ал эми дети меров дей турган болсок, мерлердин балдары болот, көптүк санда мерлердин балдары болот. Андан кийин ученик дей турган болсок, окуучу, родительный падежде ученика, окуучунун, ученики, окуучулар, именительный падежде, ал эми родительный падежде жөндөй турган болсок, учеников, болот. Учеников, болот. Ушунда, демек, окуучулардын. Эгерде окуучунун ата энеси дей турган болсок, окуучунун ата энеси, родители ученика, бир окуучунун ата энеси, ал эми көп окуучулардын ата энеси демекчи болсок, родители учеников дейбиз. Родители учеников, родители учеников. Родители ученика, бир окуучунун ата энеси, ал эми родители учеников окуучулардын ата энелери болот, көптүгү. Андан кийин мисал үчүн именительный падежде доктор дей турган болсок, доктор болот, родительный падежде доктора, а деген окончание кошобуз. Доктора десек дарыгерлер, докторов дей турган болсок, дарыгерлердин болот. Мисал үчүн доктора, дама, доктора, бир дарыгердин үйлөрү, көп үйү, ал эми дама докторов дей турган болсок, дарыгерлердин үйлөрү болот, көптүк санда дарыгерлердин үйлөрү болот. Андан кийин мисал үчүн китепте принтерлердин баасы дейт. Принтерлердин баасы, демек баасы деген сөздү биринчи айтабыз, урматтуу достор. Баасы десек, демек цена дейбиз. Эми принтерлер деген сөздүн аягына деген окончание кошобуз. Цена принтеров. Цена принтеров болот. Андан кийин компьютерлердин баасы десе, биринчи баа деген сөздү айтабыз, андан кийин компьютерлердин. Цена компьютеров. Цена компьютеров. Цена компьютеров. Ошондо компьютерлердин баасы болот. Цена компьютеров. Мисал үчүн усталардын аппараттары десек, усталардын аппараттары дейт. Эми аппараттары деген аппараты мастеров. Аппараты мастеров. Усталардын инструменттери дейт. Усталардын инструменттери. Мисал үчүн аны дейт, инструменты мастеров болот. Инструменты мастеров. Инструменты мастеров. Жумушчулардын автобусу. Жумушчулардын автобусу. Демек, биринчи автобус деген сөздү айтабыз, андан кийин работники деген сөздүн аягына деген окончание кошобуз. Ошондо автобус работников болот. Автобус работников. Андан кийин бизнесмендердин чогулушу. Бизнесмендердин чогулушу. Собрание, биринчи собраниени айтабыз, демек собрание бизнесмендер
Нов десек бизнесмендердин болот. Ов деген дердин деген мүчөнү берет. Собрание бизнесменов, бизнесмендердин чогулушу. Андан кийин профессорлордун чогулушу дейт. Профессорлордун чогулушу. Собрание профессоров. Собрание профессоров. Собрание профессоров. Душмандардын максаты, максат деген сөздү биринчи айтабыз. Демек ошондо цель болот. Цель цель врагов. Враги врагов. Ов деген окончание койсок дардын. Собрание, то есть цель врагов. Цель врагов значит душмандардын максаты болот. Үйлөрдүн жашоочулары, жашоочулары десек жители, жители городов болот, жители городов, жители городов. Андан кийин ректорлордун жыйыны дейт. Жыйын десек собрание деп айттык. Собрание значит собрание ректоров. Собрание ректоров. Müdürlördün номерлери. Müdürlördün номерлери, директорлордун номерлери. Номера директоров. Номера директоров. Номера директоров. Кызматкерлердин номерлери. Кызматкерлердин номерлери. Сотрудник болот, Сотрудник. Значит, номерлери деген сөздү орусчада биринчи айтабыз. Номера, номер десек номер, номера, номерлер. Номера сотрудников. Номера сотрудников, сотрудниктердин, кызматкерлердин номерлери болот. Белектердин саны дейт. Саны дегенде количество дейбиз. Подарки, подарки болсо ов деген окончание кошобуз. Количество подарков. Количество подарков. Муздаткычтардын оңдолушу. Андан кийин муздаткычтардын оңдолушу. Ремонт холодильников. Ремонт холодильников. Ремонт холодильников. Ошондо холодильниктердин оңдолушу болот. Андан кийин автобустардын айдоочулары. Автобустардын айдоочулары. Айдоочулар дегенде водитель айдоочу, водители айдоочулар. Демек автобус деген сөздүн аягына ов деген окончание кошобуз. Водители автобусов десек, автобустардын айдоочулары болот. Водители автобусов. Андан кийин мигранттардын жашоосу дейт. Мигранттардын жашоосу. Биринчи жашоо дегенди алабыз. Жизнь мигрантов. Жизнь мигрантов десек, демек мигранттардын жашоосу болот. Ов деген мүчө, демек дардын деген берет. Жизнь мигрантов. Студенттердин фамилиялары. Студенттердин фамилиялары. Фамилии студентов. Ов деп айтабыз, Фамилии студентов. Дүкөндөрдүн кожоюндары. Дүкөндөрдүн кожоюндары. Дүкөндөрдүн кожоюндары. Магазинов. Магазинов. Магазин. Магазин. Алем ов дегенди көрсөк, көптүк санда дар дегенди берет. Дардын, дүкөндөрдүн кожоюндары болот. Мына ушентип, урматтуу достор, көптүк санда мына ушентип ов мүчөсү дардын деген мүчөнү берет деп айттык кыргыз тилинде. Мужской роддун көптүгүнө ушентип ов коесуздар. Мужской роддун көптүк мужской род болуп көптүк санда родительный падежде жөндөй турган болсок, мужской род болуп көптүк санда родительный падежде жөндөй турган болсок, ов деген окончание кошобуз. Кийинки сабактарыбызда дагы кайрадан башынан түшүндүрөбүз, дагы башка варианттарын түшүндүрөбүз, урматтуу достор. Андыктан бизден алыстабаңыздар, биздин сабактарыбызга лайк басып, башка бирөөлөр менен бөлүшкөндү унутпаңыздар. Всем вам желаю долгих лет жизни, дорогие мои. Аладдин Исламединов вас всегда любит и вас всегда уважает. До новой встречи. Доброго времени суток.